көпчүлүк учурда өзгөчө жаштык кезде бала дагы, кыз дагы же болбосо жаңы үй бүлө курган учурда кээде ушундай ойлор болуп калат да. Мен азыр ушул нерсени кылып калсам, ушул жаштыгымда ушул нерсеге жетишип калсам, кийин жетишпей каламын деп эркектер дагы, кыздар дагы көпчүлүк учурда туура эмес иштерге барып коёт. Ошондуктан Мухаммед Али айтат, бул дүйнө биз азыр рассрочкага бир нерсе алганыбызда бизге ушундай кубанычтуу, сүйүнүчтүү кылып атышып жатпайбы? Эч нерсенин кереги жок, паспортуң келип сүрөтүн эле таштап койсоң болду. Андан кийин өзүң шашпай бөлүп төлөй бересиң. Бирок азыр эч нерсе бербейсиң деп бизге ушундай кызыктуу кылып айтат. Бул дүйнөнүн биздин кылган ишибиздин төлөй турган төлөмү дагы ушундай экен, урматтуу досторлор. Ошол кызбы, ошол жигитпи, азыр жаштыгында эч нерсеге карабастан туш келген кыз менен жүрүп, туш келген жигит менен жүрүп, чечинип, андай мындай болуп жүрсө дагы ойлошу мүмкүн. Мен азыр төлөй турган эч нерсе төлөп жаткан жерим жок. Ден соолугум чың, бир жакта жүрөмүн, курсак ток, кийим бар, бардыгы жакшы. Төлөй турган эч нерсе төлөм жок деп ойлоп калышы мүмкүн. Бирок урматтуу бир туугандар, бул жашоо андай эмес экен. Төлөй турган төлөмдү кечиктирип коет экен. Кандай? Эгерде азыр туура эмес жүрдүңбү, кызбы, жигитпи, үй бүлөлүүбү кандай болбосун, эртеге төлөй турган убакыты келет. Турмушка чыгасың, үйлөнөсүң, жашың бир аз улгаят, ден соолуктан кайтып баштайсың. Ошондо ар бир нерсенин төлөй турган убактысы келет экен. Андан качып кутула албайт экенсиң. Биз жанагы рассрочкага барганда паспорту таштап кеткендей, биз ар бир кылган иште өзүбүздүн аты жөнүбүздү ошол жерге таштап кетет экенбиз. Ошондуктан урматтуу жаштар, сиздерге өзгөчө айтарым, бүгүн кылган ишибизге эч нерсе төлөбөйт экенбиз деп алдыңыздагы бардык нерсеге кадам таштай бербеңиз. Эртеге төлөй турган күн келет. Эгерде бүгүн төлөбөсөңүз, эртеге турмушка чыккандан кийин, үйлөнгөндөн кийин өз колуңуз менен ар бир кылган ишиңиздин төлөмүнү төлөп калат экенсиз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, өзүмө дагы, сиздерге дагы эскертип айтарым, төлөнбөй турган иштердин, азыркы төлөнбөй турган нерселерди биз төлөбөйбүз деп ойлоп калбайлык, сөзсүз түрдө төлөнөт. Ошондуктан ар бир ишибизди ойлонуп, кадам таштайлык, ойлонуп кылайлык.